Erдин жасалышы деле абдан алыска кетет. Тетиги биздин ата-бабабыздын көчмөндүк турмушунда бул жылкыны үйрөтүп, башка малдарды үйрөтүп, үй жаныбар кылгандан кийин адамзат өзү ылайыктап дегендей ата-бабабыз өзүнө ылайыктап ушу жылкы малын кызмат кылганга үйрөткөндө өзүнө бир жагынан азык тамагы болсо дагы, экинчи жагынан ушу жаныбар болсо да өзүнө кызмат кылганга үйрөтө баштаган. Үйрөтө баштаганда кантип үйрөтөт? Эми көчүп конуп жүрсө, көчмөндүк багы цивилизациянын башталышы болуп атса, мал айдаш керек, ары бери көчүш керек, жайыт тандап. Ошол кезде бул жылкы малы адамга, кыргызга ушундай чоң кызмат кылган экен. Эмне дегени, бул жылкынын үстүнө мингенди баягы үйрөнүшкөн, жылкынын өзүн үйрөтүп, ошо мингиштикке үйрөткөн. Анын үстүндөгү токулгасы жөнөкөй эле баягы примитивный же кийизден, же баягы малдын терисинен болобу, ошондон ыңгайлаштырып, ошо мингенге көчүгүнө өтпөсүн деп, анын үстүнө баягы жылкынын жонун жоорутпасын деп ошондой бир ыңгайлаштырылган буюмду ойлоп табышкан. Эрди деген сөз бул негизинен эр азаматтар көбүнчө жылкыны колдонгон, байыртыдан аял киши үйдө туруп көбүнчө тиги жылкы менен эркек азаматтар болгон. Ошондон эр деген сөз катышат деп ойлойм. Анан экинчи ошо эр могу буту жерге тийбей калгандан кийин кайсы бир жерде бекем отуруш керек да. Мына кыргызда эрге башынан эле кыйшык минди деген бул улуу касиетти билгизип турат. Демек кайсы бир жерге барбагын, эмне кылбагын, эгер кыйшык отурсаң, ишиң алдыга жылбайт деген сөз болот. Ошон үчүн кыргыз башынан эле баштап эрди жерден бут үзүлгөндөн кийин кайсы бир жерде отурса бекем ордуш үчүн ошо ээликке болуш керек да. Эр ээликке ээ болот дейт. Атка мингенге биринчи эмне теминип эмне турган үзөң керек болчу да. Ошону жиптен багы эрдин кашына же эрдин бир жеринен жабыштырып, анан учун илмектеп туруп, ошо илмекке бутун салып, анан ошо атка минген. Бул жерден ушундан баштап эр калыптана баштайт. Үстүндөгү жыгачты алдыңкы кашы бар, арткы кашы бар, эки капталына жабыштырылган баягы каптыргасы бар. Ошентип 4 бөлүктө турган эң алгычкы эрдин баягы конструкциясы, каңкасы башталат. Бул эр калыптанып отуруп, анан азыркы күндө биз деген абдан жетишкен, өздөштүрүлгөн формасын көрүп отурабыз. Дыйканчылыкта болсо эң биринчи баягы жер айдаганга керектүү дөңгөлөк ойлонуп чыгарат. А мал чарбачылыкта ушо жанагы эр үстүндө минип жүргөн эрге минип мал айдаганга ылайыкташкан өстөмдүк кылуу заманга ушунан жоопкерчилик заманга өткөн. Ушул жоопкерчилик заманга келгенде эрдин дагы формасы өзгөрүлө баштайт. Эмне дегенде ал жерде азыркыдай атышып аткан мылтыгы жок, эчтекеси жок, жаа менен найза бар. Чокмор, балтасы бар, ат үстүндө салгылашуу деген бар. Ошентип найзадан сактаныш үчүн табарсыкка тийбесин деп калканыш үчүн эрдин алдыңкы кашы калканга айланат. Аялдарга этика жагы ушундай, ыйба жагын карап туруп, алды калкан эр, алды күмүштөлгөн ушундай эмне дегенде өзүңүз ойлоңуз, аялдын этек жагындагы мына ала жагын баягы калкалап тура тургандай ушундай жакшынакай бир аялдын эрлерин ушундай жасаган. Аялдын эрин, байбиченин эрин деген. А эркектин эри эркек таба шым кийип жүргөн адамдыкы эч кандай эрен төрөнсүз. Аган жанагындай аялдын эрин мингенге болгон эмес, ал аялдык экени айырмаланып турган. Бул аялдын эри деп. А эркектин эри жанагы кошмач чарбалык эри.
же болбосо жанагы калак баш эр деп коет, же болбосо көк кашка эр деп коет, жана кокон же болбосо таластар колдонулат, ошол эрлер бар. Кадимки эле өсүп турган жыгаштын, жоон жыгаштан күзүндө болобу, баягы өнүп турганда жалбырагына суу чуркап турган кезде чабыл кыйылбайт. Бул суу токтоп күзгө жакын же болбосо эрте жазда кар эрир менен эле ошол кезде кыйып, анан кургатат. Эми эки ыкмасы бар. Бирөө туюктан чабылат, бирөө болсо курамадан. Баштапкы эрдин тарыхында курамадан жасалган 4 бөлүктөн деп айтпадыкпы? Амаореки туюктан чабылганы кийин эле баягы капталып калган жерде ичине жыгач экенде буну скульптураны көчүргөндөй эле ошондой туюктан чаап жасаган. Мына жерде кашы койлу эле азыркы көрүп атканыңар. Ошо кашты мына жерин оюп кесип ара менен. Андан кийин ушул жерге мына жасалган, өзүнчө жасалган эрдин кашын орнотобуз. Мына жердеги баягы оюктун ашкы жериндеги кырбууга жеткизбей туруп, мына алып ошо ордун жасайбыз да. Ошондо өзүнүн мына бараки формасы чыгат. Мына морекинде чебердик менен акырын алып койсок, ушу азыр каш өзүнчө бөлүнүп, каштын кандай экени жакшы көрүнөт да. Контур чыгат. Ошентип, мынабынтип, о каш кандай экени мына эми формасы көрүнүп калды. Чыккан каны onu капташ керек, уйдун териси менен. Чылгый тери деп коет. Муну эмне үчүн мындай каптагандын себеби буну жыгаштын үстүнө муну каптап койгондон кийин бул каткандан кийин тери эки жагын тең бириктирип туруп, абдан баягы бышык кылып коет да. Анан ошон үчүн мына үстүн эң биринчи үстүн каптап алып, андан кийин бу эки каптыргасын каптайбыз. Анан кийин о кашты каптайбыз. Ошентип бул чылгый менен каптаган процессте ошон менен бүтөт. Мына жерде турган мына буюмдун өзүн калып деп коебуз. Бул аттын жоону деп айтканга туура келет да. Ошо орточо аттын жоонуна туураланып жасалган, жетилген жанагы асый чыкмалардын. Анан бунун үстү бир нече аттардын үстүнөн гипс менен формасын алып олтуруп, анан орточосун багы токтодук да ошо боюнча жасалган. Бул калыпка мына бареки сыяктуу жанагы жыгаштарды астын тууралап чаап, мына жерде буяка тууралап. Ошо толук жаткандан кийин эки жагын тең. Толук жаткандан кийин ошол жерге ык менен кагып бекитип коюп туруп, анын үстүнө калган алдыңкы кашты, анан арткы кашты бириктирип, желимдеп бекиткенден кийин анан үстүн жанагында кылып туруп чаап, сомдоп эрди тууралайбыз жасаганга. Эми бул ушул эле калып менен жекеле бул кыргыз эрин жасабастан мына жердеги каскадер эри бул турбалардан ийилген темирден жасалган бышык. Анан
ушунун кудагы ушу калып аркылуу жасалат. Анан кийин муну алып келип туруп отургузуп бияка кармаптыр. Мындай отургузгандан кийин ошол жерге мындай туура болуп отурат да. Мына ошо отуруп калды. Мынакей бул жатты жакшынакай болуп туруп. Ушул калыбында могулар буяка биригилет. Мунун бир жакшы жери мына могу жерден кармаганга баягы мүмкүнчүлүк бар. Мунун баардыгы жанагы булгар менен капталат, калың. Каптырга жыгачтын узундугу 56 сантиметр. Жана каш менен тиги жерден алганда ченеми 38 сантиметр болот. Арты болсо 35. Эни деп коебуз да, эки жакка кеткен каптырганын ортосундагы аралык 35 сантиметр. Азыркы тил менен айтканда. Тартуу деген бар кыргызда. Темени тартып төө алган деген макалдар бар. Ошол сыяктуу эле бирөөлөргө жакшылап туруп жасап белек катарында алып барса бир кичинекей баягы мамилелерге жарашууда. Эрдин наркы баасы тууралуу сөз болуп атат. Бул жерде жакшы жасалган эрдин баасы илгерки эле кыргыздын салттуулук наркы боюнча келгенде бир каранын баасы деп коет. Ал кара деген сөз чоң малдын баасы. Балким ал жылкынын баасы, же болсо бир уйдун, же болсо өгүз, буканын болобу, же торпоктун баасы болобу, же болсо бир тайдын баасы болобу, ушундай менен ченелген. Айтмамбет чапкан эрсиң, Алтай 90 минерсиң, Алтай 90 өткөн соң кайдан алдым дерсиң деп. Бул жерде уламыш мындай болуп атат. Ошол устанын баягы абдан мындай кыйын уста экенин билгизгени, бул уйдун жампасынан катырып кыштын күнү эрдин баягы формасын жасап туруп, ошону тери менен каптап туруп бирөөгө миңзип ийген имиш да. Тарактарды дагы бир мааниси бар. Эгерде аял эрдиге ошондой таракты узунураак коет, эмне дегени алдына журканбы, же төшөк болобу, же бол кийиз болобу, ошону бөктөрүп туруп мындай эрдин алдыңкы кашынын алдына, жалдын үстүнө дегенде берирээк. Анын үстүнө эмне кылат? Анын үстүнө бөлөнгөн баланын бешиги менен кошо көчкөндө кете берет. Ошон үчүн ошол жанагы алдыңкы канжыгаларды канжыга деп айтпайт, аны эски кыргыздын сөзүндө бокчолору деп коет, бокчо дейт. Эр адамдын ден соолугуна абдан пайдалуу эмне дегенде, аттын үстүнө жүргөн киши эрди минип жүрөт да. Эр ыңтайлуу болуш керек. Ошо эрди баягы минип жүргөндө дайыма адам кыймыл аракетти болот, сүлкүлдөп жүрөт. Ошон үчүн мында деген жанагындай кан басымы деген болбойт. Дайыма чыйраак, сергек жүрөт. Анан дагы бир мисалы эркек болобу, аял болобу, азыркы кезде бир оорулар пайда болгон, табарсык оорусу, жанагы без ошол чоңоюп кетип анан кысылып жанагындай болуп атты. Ошондой болгон эмес мурун. Бирок ушул эгерде атка минип жүрсө, дайым атка минип жүрсө, мындай оорулар эч убакта болгон эмес. Бийел каптаганга даяр, сыртынан чылбый тери менен капталган үйдүн чылбый терисине азыр кагаздан даярдалган үлгүлөр. Чарасını kullanırken jeri
кыргасы капталы. Бул отурган жерлер ушуларды биринчи азыр эмелерге териге коюп алып бычабыз. Болсо мындай коюпту. Мисалы үчүн мындай калың жеринен коюп туруп чийип чыгабыз. Чийлеп баягы болсо ашыгыраак кезин аласың тиккенге ашык болуп четтеринен. Андан кийин аны муну кесебиз бычак менен. Жүгөн куюшкандардын эмелери кезилет. Буларды деле ушундай кылып туруп териге коюп алып туруп ченеп, мисалы үчүн буларды өлчөп туруп 5 сантиметрден 6 сантиметрден ошо немесине басмаган немесине жараша жерден өлчөнүп биягынан өлчөнүп туруп анан атайын сыскычыбыз бар. Да коюп туруп дагы ушул эме менен кесилет. Да коюп туруп кескенде мындай. Андан кийинки жүгөн куюшкан эмелердин баарын ушу эмелерин өлчөм менен 2,5 өзүнүн эмесине жараша размерине өлчөмүнө жараша ошол менен коюп ушул сыяктуу кылып кесип алабыз. Андан кийин анан муну оюп чүрүш керек. Булгарыга оюп чүрөбүз азыр. Булгарыга оюп чүрүш үчүн биринчи мындай алюминийден, темирден жосо ушундай катуу металлдан эме жасап алабыз. Оюунун үлгүсүн темирден оюп, кесип даярдап алабыз. Бул болсо пресс ысык болот, ысытылгандан кийин аны азыр оюп чүрөбүз. Бүттү. Мынакей калабын алабыз. Мындай болуп оюлар чыга берет. Жазаган уста баласына үйрөткөн. Баласы ошентип атадан балага калып келген бул өнөрдө. Ошон үчүн азыр биздин заманга чейин ошо келип, азыр биз дагы ошону улантып, мен өзүм ушу үйрөнгөн өнөрүмдү кайрамын ушу балама өткөрүп атам. Балам дагы ушу атадан балага кала берчү бул өнөр. Өнөрлүү адам өлбөйт дейт. Акындын артында ыры калат дейт, устанын артында заты калат дейт. Ошо жазалган буюмдар, кылымдан кылымга чейин жеткен буюмдар бар. Ушундай буюмдар жазалат. Ат жабдыктарын мен шөкөттөйм. Аны башынан баштап жасашын биринчи кагазга эскизин түшүрүп алабыз, ою чиймелерин түшүрүп алабыз. Түшүрүп, аны болсо мельхиордун үстүнө бетине чаптайбыз. Чаптап туруп, ошо оюларды тешип алып, анан лобзик менен кезип, баарын кезип чыгабыз. Баарын кезип бүткөндөн кийин ал оюну алабыз дагы түздөп, астына латын чаптайбыз. Латунду пайыт этебиз күмүш менен. Күмүш менен пайыт этип, четтерин аны пайыт эткенден кийин кислотага салабыз. Кислотага салып, ошо жанагы эмелерин кетирип, буураларын кетиргенден кийин тазалап, четтерин кезип, өгөлөп, анан көлөмүн чыгарабыз. Көлөмүн чыгаргандан кийин серный мазь деп коет. Ошо серный мазьды үстүнө шоп алып туруп, күйгүзгөндөн кийин анан наждак менен бет жылмакай кылып жылтыратабыз.
Жылтыраткандан кийин чарыкка кийисти тагабыз. Кийисти тагып туруп, көк пастогой менен бетин жылтыратабыз. Полный жылтырат бүткөндөн кийин анан ээрге тагылат. Eerdi tokuş üçün, eğer tokum tokuş üçün bu terdigi bu terdiktin astına içmekte koyat, içmek kedet. İçmekte şunda giyisten жазылат, koydun terisinden, koydun cününden жазалган. Giyis bu da attı terdegende ısık soğuktan saktap turat. Sırtı bolsa bunda kara bulgarı menen kaptalgan. Bulgarı menen kaptalat. Terdik salınat, terdik salıngandan keyin ana eerdin özü bul eerdin asты жагында bu жерде желдиктери кошо тигилген. Bu эки капталына бул ошо аттын жонунда, аттын үстүндө атка бул жыгачы өтүп кетпес үчүн ошо аттын жонунда жумшак отуруш үчүн ушул желдик тагылган. Тердиктен кийин бул ээр токум коюлат. Barmanızlar, hoş gelmişler. Gelip kaldık ayılçılar. Gelmişler. Bu er tokumdu çeçelik oruna ilip koyalım. Жалына жанасып келе. Ошол bu эрдин өзүнүн орду ушу жер. Могу эр жагы деп коет. Бу боз үйдүн эр жагы, эпчи жагы дейт. Ошо бул эркек кишинеги жакта ушундай жерде илинип турат.